Assalamu alaikum туғаным, тоқтаңыз. Башқа видео өткөрбөй туруңуз туғаным. Сизге бир суроом бар. Ошол суроого эле жооп берип коюңуз. Балким сиздин суроого жооп беришиңиз акылдуу жообуңуз туғандар бизге пайдасын, бизге жакшылыгын береттир. Караңыз. Мындай суроо. Мына Ош туғандар, Ош шаары 10 адырдан тартып жатамын. Үстүдөгү асманды көрдүңүздөр, көк. Ушул тураткомунан да ыш болуп, же мындай түтүн болуп, мындай ден соолукка зыян болупчу. Ушул нерсени не кылганда жок болот. Кана акылдуулар сүйлөңүздөрчү, бир сүйлөңүздөрчү, бир айтыңыздарчы, ой пикириңиздерди жазыңыздарчы бир. Кана кантип пайда жеткире алабыз? Бишкек кайсы бир жылы 2-3 орунда турган эң булганыч, баягындай абасы булганган шаар боюнча кышында. Ошту көрдүңүздөр, Ошто эле ушундай эле болуп калган. Менин оюм тугандар, бул баягы машиналар бар го, не деп коет эле, ичинде катализатор бар беле, не деп коет, ошону 5000, 10000ге, 15000ге, 7000ге сатышкан, баягы немени абаны фильтрлеп бере турган. Ошодон деп ойлойм. Анан көмүр жагабыз Ошто. Көп жер үйлөр аябай көп. Ошодон. Кийинкиси болсо баняларда баягы жагышат го, материалдарды, Швеядан чыккан материалдарды жагышат. Ошодон деп ойлойм. Дагы сиз кайсыдан деп ойлойсуз? Жана бул шаарды кантип тазалап ушул ышты кетире алабыз тугандар. Ошону бир жазыңыздарчы, ой пикириңиздерди. Сиздерден бир угуп, бир кеңеш алайынчы тугандар. Кандай дейсиздер? Ким билет, ким жакшы жооп берет, кана. Ушул маселе дагы өзү бизге керек болуп жүрөт да, анткени шаарда жашагандардын ден соолуктары начарлай берет кышында. Жайында го эми ал жайында экен. Кышында ушундай маселе тугандар. Каналга жазылыңыздар, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, бактылуулук, Аллахым хидаят, ыйман берсин, намазхандар көп болсун тугандар. Мына желекти көрдүңүздөр. Ассаламу алейкум. Жаңы курулуп тур тугандар ушу. Мага жакты, аябай сонун жасаптыр.